Акордодогу эки өлүмгө шектүү жок кылынды. Ансыз да көп суроо жараткан бул иште күч органдарынын мындай аракети суроолорду көбөйттү. Колу кишенделген кишини атып салуу канчалык мыйзамдуу деген суроо юристтердин көңүлүн бурду. Аны улайлы президенттик администрация өлүм жазасын кайтаруу боюнча конституциялык мыйзамды коомдук талкууга койду. Ушул жана башка жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылыштан кененирээк тааныша аласыздар. Эфирде мен Перизат Сайтурхан. Акордодогу 3-октябрда болгон каргашалуу окуяга шектүү катары кармалган 19 жаштагы жаран өлтүрүлдү. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча ал тергөө иштерин Ысык көл облусунда жүргүзүп, кеминде дааратканага токтогон учурда качып кетүүгө аракет кылганда өлтүрүлгөн. Көпчүлүктүн көңүлүн бурган нерсе анын колу кишенделгени болду. Тергөө учурунда адатта аны бир эмес, бир нече күч кызматкерлер, конвоирлер жана башка кызматкерлер коштоп жүргөн. Алар эмне үчүн башка жол менен камоого аракет кылган эмес деген суроо жаралат. Юристтердин көңүлүн бурган экинчи жагдай бул 19 жаштагы жигиттин азырынча шектүү гана статусу. Ал сот тарабынан күнөөсү далилдене элек болгондугу. Эгер кайсы бир шарттар өзгөрүп, күнөөлүү башка киши экендиги аныкталса, мамлекеттик органдар тарабынан өлтүрүү канчалык ички иштер министрлигинин жоопкерчилигине алып келет. Кыргыз Республикасынын конституциясы боюнча азырынча өлүм жазасы кабыл алына элек болгондуктан адам өмүрү кол тийгиз болуп эсептелет. Ага конституциянын гаранты катары президент жоопкерчиликтүү. Бирок бул принцип буга чейин да бузулуп келгендигин адвокат Нурбек Токтоконов эске салды. Камчыбек Ташиев ликвидация боюнча буйрук бергенин мойнуна алган кезде күч органдарынын катардагы кызматкеринен баштап баары демек ушундай болот экен деп ойлошту. Күч органдарынын мээсинде процесс толугу менен жүрүп кетти. Уруксат берилген чек кеңейип кетти жана мына азыркыдай качууга аракеттенип жаткан учурда атып өлтүрүлдү. Эмнегедир бул тергөө иш чарасы түнкү 3-тө өткөрүлүшү керек болчу. Бул резонанс жараткан иш. Ал эми башка иштер боюнча канча адам өлтүрүлүп жатат? Биз жок кылып жаткандардын көбүн билбейбиз, а эркинен ажыратылган жайларда эмне болуп жатат? Биз муну билгибиз да келбейт. Чынында эле абактарда акыркы убактарда эле адам өлүмдөрү катталып, анын себеби түшүнүксүз боюнча калган. Каза болгондордун арасында жөнөкөй жарандардан баштап ар кандай деңгээлдеги саясатчы жана саясий талдоочулар да болгон. Абактардагы өлүм ар дайым мамлекеттин мойнундагы жоопкерчилик. Бирок бул иштер канчалык тергелип, жыйынтыгы чыгып атат, ал да ачык суроо. Кайра эле бул көп суроо жараткан өлүмгө келсек, журналист Болот Темиров анын денесинде кыйноого кабылгандыгын издери сүрөттө болуусу мүмкүн деген божомолдорун жазып, сүрөтүн тиркеген. Укук коргоочу Гүлшайыр Абдирасулова ал чын эле өлүмгө алып келе турганчалык укук коргоо кызматкерлерине карата күч колдонду, унаасы бар конвоирлери менен милиция кантип качырып жиберди деп суроо салган. Куралсыз качып бара жаткан киши болобу, ага карата өлүмгө алып келүүчү күч колдонуу бул ызы-чуу жараткан иш боюнча дагы көбүрөөк суроолорду жаратат. Конституция укуктарды чектөөдө пропорциялуулук жана зарылдыктын принциптерин кармоону талап кылат. Ошондуктан менде суроолор бар. Шектүүнүн колуна кишенге байланган беле? Жакын жерде канча конвоир жана милиция кызматкерлери турган? Шектүү укук коргоо органдарынын кызматкерлерине зомбулук көрсөткөнбү? Качып кеткен адамды кармоодо өлтүрүүгө алып келүүчү куралды колдонууга альтернатива катары кандай чаралар көрүлгөн? Эгер бул тергөө иш чаралары болсо, анда баары камерага жазылган. Ички иштер министрлиги коомчулукка качуу жана курал колдонуу боюнча видеону көрсөтө алабы? Бул жана кийинки суроолорго толук жооптор болмоюнча мен ички иштер министрлиги өзү өлтүрдү деп эсептейм. Жана мен министрди, оперативдүү тергөө кызматтарынын толук курамын текшерүү бүткөнгө чейин кызматтан четтетүүсүн талап кылам. Ушундай болуш керек. Ички иштер министрлиги бул факты боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлүүдө, териштирүүнүн жыйынтыгы менен маалымат бериле тургандыгын кошумчалады. Бул окуя коомчулукту дүрбөтүп, көптөгөн суроолор жарала баштаганда ички иштер министрлиги жогоруда аталган жарандын күнөөсүн көрсөткөн видеолорду жарыялады. Албетте ал жерде милициянын версиясы көрсөтүлгөн. Эскерте кетсек, 3-октябрда Бишкектеги Акордо 3 жаңы конушунда бир үй бүлөнүн 2 мүчөсү 34 жаштагы эркек кишиге 18, анын 38 жаштагы эжесине 11 жолу бычак сайылып өлтүрүлгөн. Андан соң милиция шектүүнү кармап, ал мойнуна алган видеосу да жарыяланган. Теманы улайлы жакында жөн гана коомчулукта талкуу катары башталган өлүм жазасын киргизүү темасы расмий болуп калды көрүнөт. 13-октябрда Кыргызстандын президентинин администрациясы иштеп чыккан конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Долбоордо конституциянын 25-беренесине жаңы норма киргизүү сунушталууда. Ага ылайык ар бир адамдын жашоо укугу ажыратылгыс деп белгиленгени менен өлүм жазасы балдарды зордуктоо жана зордуктоо менен коштолгон адам өлтүрүү үчүн мыйзам менен белгилениши мүмкүн.
Негиздеме каты. Акыркы бир нече жыл ичинде балдарга жана аялдарга зомбулук көрсөтүү менен байланышкан өзгөчө оор кылмыштар коомду өзгөчө жаза, өлүм жазасын кайтаруу жөнүндө олуттуу ойлонууга мажбур кылды. Бул этап балдардын жана аялдардын өмүрүн, ден соолугун коргоо, жогорку жаза жана адилеттүү жаза колдонуу коркунучу жок, мүмкүн эмес. Балдарга жана аялдарга каршы өзгөчө оор кылмыштар өсүү тенденциясына ээ болуп, балдардын, алардын үй бүлөлөрүнүн тагдыры сынып жаткандыгын эске алуу менен мыйзам долбоору менен Кыргыз Республикасынын Конституциясында жазанын өзгөчө чарасы катары өлүм жазасын кароо сунушталууда. Мыйзам долбоору менен 25 беренесинин 1-бөлүгүн төмөндөгүдөй редакцияда баяндоо сунушталат. Ар бир адам ажыратылгыс жашоо укугуна ээ. Адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна кол салууга жол берилбейт. Эч кимдин өмүрү өзүн билемдик менен кыйылышы мүмкүн эмес. Өлүм жазасы балдарды зордуктоо менен коштолгон адам өлтүрүү үчүн гана мыйзам менен белгилениши мүмкүн. Бул мыйзам долбоорун талкуулоого 15 күн гана убакыт берилген жана сунуштар, пикирлер онлайн кабыл алынууда. Буга чейин президент Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүү маселеси эл менен кеңешкенден кийин чечиле тургандыгын билдирген. Акыркы убактарда айткандай чыгып жаткан саясатчы Феликс Куловдун айтымында бул маселе кийинки жылы референдумга коюлат. Феликс Кулов, Кыргыз Республикасынын мурдагы өкмөт башчысы. Жакынкы убакта бизди 2 саясий укуктук маанидеги окуя күтүп турат. Биринчиси 30 ноябрда өтөт. Бул күнү Жогорку Кеңештин жаңы курамы шайланат. Экинчиси кийинки жылы жалпы элдик референдумда болот. Президент Садыр Жапаров айткандай, эл аялдар менен балдарды өлтүрүү үчүн өлүм жазасын киргизүү маселеси боюнча чечим кабыл алышы керек болот. Талкуу тартибинде референдумга төмөнкү маселелерди кошуу сунушталууда. Өлүм жазасын өзгөчө оор кылмыштар үчүн гана киргизүү. Мисалы, көп сандаган адамдардын өмүрүнө коркунуч туудурган ыкма менен адам өлтүрүү, 2 жана андан көп адамды өлтүрүү, кылмыштуу топтун курамында жасалган киши өлтүрүү, тынчтык жана адамзатка каршы кылмыштар, өлүмгө алып келген террордук актылар, геноцид. Азыр бул кылмыштар үчүн мыйзам боюнча өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы каралган. Мындай иштерди кароодо калыстар тобунун катышуусун жана көп баскычтуу апелляция механизмин Конституцияга киргизүү. Президентке жаңы жагдайлар жана далилдер болгон учурда өлүм жазасын аткарууну токтотуу укугун берүү. Эскерте кетсек, бул демилге 27 сентябрда Ысык Көл облусунда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 17 жаштагы окуучу кыз Айсулуу Мукашеванын өлүмүнөн кийин башталган. Анда президент өлүм жазасын киргизүүнү сунуштаган болчу. Бирок бул учурда сотторго тергөө иликтөө иштерине карата элдин ишенимдин жоктугу кантип күмөндү азайтат, албетте суроо туудурат. Кыргызстанда соттор коомдук пикирди изилдөө боюнча эң көп коррупцияга малынган органдардын катарына кирет. Андан сырткары Кыргызстанда соттук өкүмдөрдүн 95%га жакыны айыптоонун пайдасына чечилет. Ошондой эле тергөө иштерине да көп суроолор жаралып келет. Ал эми дүйнөлүк практикада иштин чоо жайы боюнча 50-60 жылдан кийин да жаңы фактылар ачылып, убагында соттолгон адамдардын күнөөсүз экендигин көрсөткөн окуялар болуп келет. Эске салсак, Кыргызстанда 1998 жылы өлүм жазасына мораторий киргизилген. 2007 жылы болсо Жогорку Кеңеш андай жазаны өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырган. 2010 жылы Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактка кошумча 2 факультативдик протоколду ратификациялаган. Бул документ өлүм жазасын жоюуну талап кылат жана андан чектөөгө баш тартууга жол бербейт. Аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулук маселесине келсек, Акыйкатчы институту Кыргызстанда мындай окуяларды алдын алуу чараларын күчөтүүгө чакырды. Бул тууралуу маселени аялдар менен балдарды зомбулуктан коргоону күчөтүү боюнча биргелешкен чаралар деген жыйында Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева көтөрдү. Акыйкатчы институту келтирген маалыматка караганда, Равенство уюмунун Кыргызстандын 7 облусу боюнча жүргүзгөн сурамчылоосуна катышкан 150 аялдын 93% зомбулукка кабылгандыгын айткан. Башкы прокуратуранын маалыматында 2025 жылдын 6 айында эле үй бүлөлүк зомбулук боюнча 10.075 билдирүү катталып, болгону 310 гана кылмыш иши козголгон. Буга чейин да бир нече эл аралык уюмдар Кыргызстанда дал ошол зомбулукка кабылган балдар жана аялдар менен иш алып барган уюмдар өлүм жазасы маселени чечпей тургандыгын, тескерисинче эл кылмышкерлерди андан оор кадамдарга түртө тургандыгын айтышкан. Ал кылмышкерлерди андан да оор кадамдарга түртө тургандыгын айтышкан болчу. Жалпы дүйнө боюнча изилдөөлөрдө бир да өлкөдө өлүм жазасы кылмышты азайтууга алып келген факты катталган эмес. Ошондой эле биздин коррупционерлерди өлүмгө тартуу керек деп пикир калтырган көрүүчүлөргө айтарыбыз, Садыр Жапаров коррупция боюнча иштерге өлүм жазасы чегерилбей тургандыгын так жана кесе айткан.
Манас шаарында айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында президенттин иш башкармалыгына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбордун мекемесинин Жалал Абад аймактык бөлүмүнүн кызмат адамдары тарабынан уюштурулган коррупциялык схема аныкталды. Схемага ылайык авто мектептердин окуучулары акча каражаттарын 5 000 сомдон 10 000 сомго чейин ортомчу жарандарга өткөрүп беришкен. Алар өз кезегинде мекеменин кызматкерлери аркылуу сынактарды тапшырууда акча бергендердин оң баа алуусун камсыздашкан. Практикалык сынак тапшырган күнү 10дон 15ке чейин окуучулар бул коррупциялык схемадан өтүшкөн. Ал эми уюштуруучулардын мыйзамсыз кирешеси күн сайын 30 000 сомдон 50 000 сомго чейин көрсөткүчтү түзгөн. Натыйжада аталган мекеменин кызматкерлери жана алардын шериктери кезектеги пара алып жаткан жеринен кармалган. Ассоль Молдокматованын уулу бийчи Жан Воиновдун жакындарынын зомбулугуна кабылгандыгын айтып, милицияга кайрылгандардын арызы боюнча сот чечими чыкты. Бирок ал жерде Жан Воинов жөнүндө сөз болгон жок. Бул тууралуу жабырлануучулардын адвокаты Шердор Абдыкапаров кабарлады. Анын айтымында 1-май райондук соттун чечимине ылайык Зарина Воиновага 50 000 сомдук айып салынды. Ал эми иниси Рустам Абдрешевка 3 жылдык пробация жазасы берилди. Аларга кылмыш жаза кодексинин 280-бейбаштык беренеси боюнча айып коюлган. Азырынча айыпталуучулар сот чечими боюнча комментарий бере элек. 3-июлда Бишкектин тургуну Алина Жакупова 30-июнда Шератон мейманканасында курбулары менен эс алганы барганда зомбулукка кабылгандыгын социалдык түйүндөргө жазып, Жан Воиновду, анын аялын жана кайнысын айыптап видео жарыялаган болчу. Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Афганистандын Памир аймагындагы этникалык кыргыздарга гуманитардык жардам көрсөттү. Ал жардам Кыргызстандын президентинин тапшырмасын жана республиканын министрлер кабинетинин чечиминин алкагында Афганистандын Кичи Памир жана Чоң Памир аймактарында жашаган этникалык кыргыздарды колдоо максатында гуманитардык экспедиция уюштурулуп жеткирилген. Анын алкагында Бадахшан провинциясынын тургундарына жана Афганистандагы этникалык кыргыздарга медициналык жана ветеринардык дары-дармектер тапшырылды. Сапардын жүрүшүндө экспедициялык топтун жетекчилиги астында Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Б. Дарманкул уулу Афганистандын Бадахшан провинциясынын губернаторунун орун басары менен жолугушуу өткөрүп, жолугушууда этникалык кыргыздардын жашоо шарттары, провинция бийлигинин учурда көрүп жаткан чаралары жана алдыдагы социалдык, экономикалык жана инфраструктуралык маселелерди чечүү боюнча пландар талкууланган. Экспедициянын алкагында кардиологдор, тиш дарыгерлер жана акушер-гинекологдордон турган дарыгерлер тобу тарабынан 765 адамга медициналык жардам көрсөтүлгөн. Мындан тышкары жергиликтүү калкка жугуштуу жана ар кандай оорулардын алдын алуу, өз убагында аныктоо жана бодо менен майда мал үчүн ветеринардык дарыларды туура колдонуу боюнча окутуу иштери да жүргүзүлдү. Бул бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктары болду. Аны эфирге алып чыккан мен Перзат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.